hozir 4 balam kaldı. Bir kız 3 oğlum. Bir kız 3 oğlum kaldı. Alар boy жетелі қалғандары чоң? Boy жеткен bir balam Rossiyada bugün geldi, bir balam okuydu sizden. Özgen de okuytmet geldi. Bir balam Joğazcak'ta yaşateli. Kızım kuyovumla ilgili de yaşat. Ayağım ben 30 yıl turmuş kurup. 30 yıl turmuş kurup. 2 күндөн бери жашын тыя албай көчкүнүн астында калган балдарын жоктоп ыйлап отурган бул кишинин аты жөнү Артыкбай Камчиев. Ал таң эрте атын аркандап келгенче бейкапар уктап жаткан аялынан, 2 уулунан, 2 небересинен жана келинчегинен айрылып калган. Артыкбай Камчиев мындан аркы жашоосу кандай болоорун элестетүүгө азыр чамасы келбей турган чагы. Bunday yani hiç kimde başında salvasın. Dünya yüzü boyunca salvasın daynalayım. Hiç kimge salvasın. Yani ayağından zamanı özü gelecek ko'rsatib men qanday yaşam, qayerda yaşam, ne qilam, men ayta albayım hazır. Жер көчкү болгон күнү Аюсай айылындагы 30 үй кооптуу жайда деп табылып, аларга 30 чатыр тигилген эле. Бирок аюсайлыктардын бири дагы ал чатырларга көчүшө элек. Алар азыр туугандарынын үйлөрүндө түнөшүүдө. Айыл тургуну Маматсабыр Каракозуев алар үчүн тезирээк жер тилке маселесинин чечилүүсү маанилүү экенин айтат. Бизге чекти тактап, маяка жилгиле десе көчөбүз, азыр көчкөн жер жок да, каерге көчөбүз. Муну чатырларга көчкүлө. Чатырларга көчкүлө деди, эми ошого азыр каяк менен алып келиш керек. Кече көрдүңөр сармы кар жаады. Эми ат менен эшек кылып таш керек, мына күнү ачылды. Мына көчкөндү өзүбүз көрүп турганбыз. Эми илажы жок, бу жерге бир мукум, бир чекпек болсо ошоко барып туруп жашайбыз. Көчөбүз энди, айла жок көчпөсөнчү. Заргер айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокошев бир эле Аюсай эмес, бүт Заргер айыл аймагындагы кооптуу жайда жашагандарды башка жакка көчүрүү пландалып жатканын билдирди. Өзген район 4 көл аймагында 42 гектар жер бөлүнүп берилди. Ошол жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күнүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандарыбыздын тизмесин районго жөнөттүм. Бул арада Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Дайрыбек Каримов кооптуу жайда жашагандарды коопсуз жерге мажбурлап көчүрүү иштери башталганын билдирди. Ош облусунун аймагында 1897 үй бүлө кооптуу участокто жашап жатышат. Бул боюнча жер мамлекет тарабынан атайын жеңилдетилген суудасын алып, жер тилкесин алып, бирок өзлөрүнүн эски конушунда келип жашап аткандар боюнча атайын тиешелүү документтерин топтоп укук коргондоруна берип атабыз. Андан сырткары азыр Өзгөн районунда бул боюнча активдүү жумуш жүрүп атат. Эгер ушул тиешелүү чечимди сот органдары чыгарып берсе, биз мажбурлап көчүрүү турак үйлөрүн бузуу боюнча атайын иш-чаралар жүргүзөбүз. 29 апрелде эртең менен Өзгөн районундагы Аюсай айылында жер көчкү жүрүп, 2 күндөн берки издөө иштеринин натыйжасында көчкү астында калган 24 адамдын 3-өсүнүн сөөгү табылды. Заргер айылында 1994-жылда жер көчүп, 51 адам каза болгон эле. Азаттык, Ош.